Менин таңым өтө эрте башталат. Мен күнүнө 5:30 ойгонуп, себеби неберелерим бар, алар 7-де маршруткасы келет, аларды окууга узатышым керек. Алар район центринде окушат. Ошондуктан алар тургуча аларга чай даярдайм, кийимдерин саздайм. Аларды жөнөтүп алып, анан өзүм ишке жөнөйм. Бизде биринчи сменабыз 8:30 башталат. Расписание боюнча мектепке сабакка келем. Анан кружогумду сабагым жок күндөрү койгонмун. Ал күндөрү кружогума келемин. Көзүңөр көрүп, мына мен иштегениме мына 40 жылга жетейин деп калдым окшойт. Ушундай десем жаңылбайм. Ошодон бери ушинтип, баягы күнүмдүк жашоо ушинтип кайталанып, насибинче өтүп жатат. Мен дайым жумушка келе жатып, бир максат менен келебиз да. Менин сабактарым бар, темаларым бар. Үйдө план конспект жазып даярданганмын. Мен ушул мектепке келип, ар бир класска расписание боюнча сабагым бар класстарга кирип, бүгүнкү өзүм өтүлө турган темам балдарга жеткире аламбы? Максатыма жетишим керек. Ал жактып кыялданып, бул оюму өзүм түзгөн оюму дагы толуктап келем да. Ушу балдарга мен ушу терең, ушу эсинен чыкпай турган таасир калтырып, билимин тереңдеткенге салымын кошоюнчу деп максат кылып, ниет кылып, кыялданып, ойлонуп келем. Саламатсыңар балдар? Саламатсыз бе? Азаматтар, жакшы дем алып келдиңерби? Отургула. Балдар, тетрадь, ручка, китебиңерди алабыз, алып сазданып турдуңарбы? Азаматтар, анда эмесе азыр музыка сабагын мына баштайбыз, балдарым. Биз өткөн сабакта элдик ырлар деген теманы өткөнбүз, балдар? Эсиңерден чыкпадыбы? Себеби музыка бир аптада бир эле жолу болот да, Кана балдарым, кимиңер айтып коесуңар мага? Элдик ырлар деп эмнени айтабыз? Жасмина кызым, кана айтып койчу, элдик ырлар деп эмнени айтабыз? Элдик ырлар деп эл тарабынан жаралып, эл тарабынан аткарылган ырларды атайбыз. Ой, Азамат кызым, эң туура, эл тарабынан жаралып, эл тарабынан аткарылган ырларды биз элдик ырлар деп эткенбиз, балдар? Эмнелер жөнүндө элдик ырлар? Кана ким айтып коет? Кана Жакыпова. Элдик ырларда кыргыз элинин турмушу, ой тилеги, ата журтка элге болгон сүйүүнү чагылдырат. Ой, Азамат алтындай болгон кызым, Азамат эң туура айттың. Эмгек ырлары кайсылар? Кана Эмил айтып койчу балам. Бекпекей шырылдаң. Ой, Азамат, эң туура, Опмайда, Бекпекей, Шырылдаң элдик ырларга кирет экен, Элдик ырлар жөнүндө түшүнүп алдыңар, Анан кыргыз элинин улуттук музыкалык аспаптары да болот экен. Алар комуз, оз комуз, чор, кыл-кыяк дегендер болот экен. Мен ошолордун бири оз комуз жөнүндө силерге азыр түшүнүп берейин. Оз комуз чаккан болгон эмне үчүн? Себеби кыргыз элибиз, биздин ата бабаларыбыз көчмөн турмушта жашагандыгы үчүн чөнтөгүндө, күндөн сактап, жан чачындан сактап алып жүргөндүгүнө байланыштуу кичинекей болуп жаралган экен, Анын мынандай кутучасы, футляры болот, мына ушунун ичине салып, этияттап сакташкан. Азыр мен силерге тагылдыр то деген күүнү кагып берем, балдар? Кана угуп көргүлөчү. Жакса, эжеке жакты деп мага айтасыңар, макулбу? Кана кулак салабыз. Мен кичинекей кезимде эле аябай музыкага кызыкчумун. Ырдаганды, инструментти, аккордеон ойногонго өтө жакшы көрүп кызыкчумун да. Анан бизде музыка мугалими жок эле. Бир Бөрүбай деген агайыбыз ырам алып келип кетти, комуз чырат эле. Ошол музыкадан берет эле. Анан ким ырдаса мен жооп берем десе, мен Ала Таога байсалдым деп баягы Ала Тау деген казакча ырдасам эле мен ушу сыртка чыгат элем да.
Анан ошондо айткамда мен музыка мугалими болушум керек. Мен балдарга до нотасы кайда экен, си нотасы кайда, ля кайда деп таанытышым керек. Инструмент ойногонду үйрөтүшүм керек деп кичинемде аябай кыялданчумун. Анан мен ата-энем музыка факультетине тапшыр деп жөнөткөн эмес, мени эмеге, окуу жайыначы, мени инфакка тапшыр деп жөнөткөн. А мен барып туруп ушунчалык өжөр кыз экенмин да, музфакка документин тапшырып койдум. Беседадан 5ке өттүм. Биз ал мезгил беседа кылчу эле, баягы документибиз абитуриенттерденчи тапшырганга чейинчи. Анан айтпай, унчпай, кымыйтай адам жүрө бердим. Эртеге экзамен деген күнү айткам ата-энемечи, мен музфакка тапшырдым десе, "Окуу, сен музфакка тапшырдыңбы?" деп эстер болуп калайын деген. Анан жакшы ата-энеме уят болбой экзамендерди алмалда биз билет боюнча эметет элек 4 экзамен тапшырчубуз. Бардыгын эң жакшы тапшырып, без мындай поддержкасыз эле өз күчүм менен өтүп кеткен. Бирок мен до нотасы кайда экенин барбай билбей барганмын ошол жердечи. Барсам музыка мектебин бүткөндөр, училищени бүткөндөр келет экен. Анан ушу тырышып жүрүп окуп, баягы аудиторияда калып кетип жүрүп, кийин ошолордон да өтүп кеттим окшойт бир болсочу. Эң жакшы бүткөнмүн окуу жайын, ошол мезгилде окуткан агайларыма терең ыраазымын. Эң сонун мугалимдерден таалим, ошо билим алган экенмин. Анан ошондон бери мен музыка мугалими болуп иштеп келе жатам. Көпчүлүк айтат да, мен өзүм мактагандай болбойн. Батма, сенде талант бар, сен өспөй калдың, сен айылда жүрүп эле өспөй калдың да, сен Бишкекке барышың керек дешет да. Анан мен айтам, ой, барды эле кичине чымыны бар, таланты барлар эле чоңоем деп, өсөм деп, элге таанылам деп кете берсек, борборду көздөй агыла берсек, шаарга, областка көздөй агыла берсек, айылдын балдарын ким окутат дейм да. Менин ушул балдарым эстейт, менин балдарым эметет. Ушу менин мээнетим ушу баланы айтат го, бала бул табияттын жандуу гүлдөрү дейт го. Ушуларды мен ушул эстетикалык жактан жакшынакай тарбия берип, музыканы сүйгөн, ырдаган, таланттуу адамдар болуп таанылса, ошол менин ошо Бишкектеги өскөнүм, ошол менен кандайдыр бир жерде бак кыйып жетекчи болуп турганым деп ойлойм да. Эч убакта жетекчи кылып деле шайлашты, окуу бөлүм башчысы болуп деле иштеп көрдүм, бирок мага болбойт экен. Себеби менин балдарым калып кетет экен. Анан тапшырдым, койгула, мен ушу балдарым менен иштешим керек. Балдарым калып кетип баратпайбы? Деп анан ушу катардагы эле музыка мугалими болуп, ушу балдар менен ушинтип иштеп келе жатам. Азыр Селкинчек деген ырдын оон үйрөтөм. Биз ага чейин үнүбүздү калыпка салып, көнүк ырдап алабыз. Анда эмесен балдарым ырдоо эрежесин аткарып, эске тутуп, баардыгыбыз колубузду тизебизге алып, денебизди түз кармап, эркин олтурабыз. Балдар даярсыңарбы? Анан азаматтар денени түз кармайбыз, эркин тутабыз, баштарды түз кылабыз. Кыйкырыштын кереги жок, тонду угабыз, биринчи угабыз. До, ана и, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Жакшы. Балдар угабыз. Gezette gönlüğü cöcelerim cörgölök cörgölöşün bir bölük. Tamam. Эжеке деген сөз албетте мен үчүн эң сонун сыймыктуу, эң бир улуу сөз. Саламатсызбы эжеке десе, чындап эле биз мугалимдер ушундай жакшы сөздүн кулубуз да. Бир эле мугалим эмес, жалпы адамзат ушундай баягы жакшы сөз менен жылан ийинге кириптир деген сөз бекер айтылбаса керек. Жакшы сөз жан эргитет да. Анан балдары саламатсызбы эжеке деп чуркап алдыма чыга калса, келиңиз аккордеон көтөрүп класска алып барып берейинчи деп турушат. Мен ушунчалык төбөм көккө жетет. Эжеке деген, мен эжеке болуп, ошо мугалимдик кесиптин ээси экендигиме аябай сыймыктанам. Эң жөнөкөй, эң баалуу кесип да болчу. Мен ушинтип ойлойм да, себеби бардык кесип ээси, дыйкан болобу, фермер болобу, депутат болобу, президент болобу, иши кылса баардык эле мугалимдин колунан чыккан да. Угабыз. Кыздар ойнойт эркиниде. Эми эки фразаны кошобуз, угуптур. Кылар кандан селкинчек, кыздар ойнойт эркиниде. Азаматтар, мына
азыр башынан аягына чейин аткарабыз. Азыр даяр болуп туруңар, эң жакшы. Жакыпова Батым эжеке менен биз ошо университетте бүткөндөн бери эле чогуу иштеп келе жатабыз. Алгачкы иш кадамыбызды биз Төө Моюн айыл өкмөтүндөгү эжеке Ленин атындагы орто мектепте, мен Гагарин атындагы орто мектепте ишибизди баштаганбыз. Ал жакта 2 жыл иштеп, анан экөөбүз эле Токтогул атындагы орто мектепке келгенбиз. Андан кийин тагдырдын буйругу менен ушул номер 48 Гүлбар орто мектебинде дагы экөөбүз чогуу иштешип келе жатабыз. Батым эжекенин иштеринин баардыгы эле үлгүлүү. Батым эжекенин баскан турган жери ыр десек дагы боло берет. Анан ушул педагогикалык кызматыбыздын, жумушубуздун башталгандан баштап эле ошо экөөбүз катарлаш келе жатабыз, тең тушпуз. Батым эжеке азыр кесиптеш, мурда бизди окуткан эжеке да, бул менин эжекем десем да болот да. Биз ушу окуучулук маалында бизде келип, биринчи келип бизди окуткан. Ошондон бери тааныйбыз. Бул жерде эмес, жаңы жолдо Тачишбеков мектебинде да бирге иштешкенбиз эжеке менен. Эжеке кесиптештер менен өтө жакын. Биз ушул жерде болгон үчүн мен эжеке эмес, мен эже катары сыйлайм да бул эжекеничи. Мен эжем катары да, эже катары кесиптештеримен дагы мамилеси өтө жакын. Эми бул үлгүлүү жагынан болсо, эжекени окуучулар ушундай жакшы көрүп аркасынан жүгүрүп андай кылат да эми. Ошого карап ушундай андай издеген үчүн ушул жагы жакшы жагат. Бизде мындай ийрим жетекчилик деген дагы эмебиз бар, кызматыбыз бар. Бул ийримге мен ырдоо же болбосо хордук аткаруу боюнча жана ошондой эле аккордеон ойноо боюнча өзүм ийрим өтөм. Окуучуларга тандап, слухун текшерип, жөндөмүнө карап тандап алганмын. Бунда 2 класстан 11 класска чейинки окуучуларды аламын. Анда эмесем балдар, өткөн сабактагы Майрамбек Осмоновдун Менин айылым деген аттуу ырын азыр баардыгыбыз сахнага тизилип алып аткарабыз. Сахна маданиятында үйрөнүшүбүз керек да, балдар, аккордеон түзүшүнөн таанышканбыз. Аккордеон оң жакта клавишасы, сол жакта басты клавиша, мех, ремендерден турат деп айтканда, мехти биз үн чыгаруу үчүн ачып жана жаабып ойнойбуз деген анан ноталар менен таанышканбыз. Музыкада канча добуш бар эле? 7 добуш бар. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Мына ошонун биз азыр ойношун көрсөтүп берем сага. Түшүндүңбү? Эсептеп бугабыз. 1, 2, 1, 2, 1, ана ушинтип. Мен эсептейм, сен ойнойсуң гана, мен эсебим боюнча гана. 1, 2, жок. Сразу. 1, 2, 1, мен эсептейм.
бір мехті ашып тұрды, мехті жауып ал. Тоқта, шашпа, мехті жауып алабыз. Ана екі, bir, iki, тоқта, тоғыз мехті жақпайыз. Ем қайтқанын қарап тұр. Bir, ғана жауып емес. Жақшы. Азыр шуну технически так кылып аткан көресиң, э? Ошо бизде чындап эле мындай талантка карап иш кылабыз да бизчи. Баягы бир класска келсең, 30 эле окуучу деп коюш, 30 окуучунун баардыгы музыкага эмеси жок да. Ошонун арасынан бир ырды үйрөсөң, көп болсо бир 8 үйрөнөт да. Анан ушу 8-ин арасынан да эң тазасы 4 же 2 үйрөнөт да. Ошо кулагым менен угуп, аракетине карап, көбүнчө менин кулагым иштейт. Тоңго жакшы түшүп атабы, сразу алып кетип атабы. Ошо кулагым менен эле туюп эле таап алам балдардычы. Мен эжекенин кружогунда окуйм 4 жылдан бери. Мен эжеке үйрөткөнүнө сыймыктанам. Мен эжеке болсом мени концерттерге дагы башка жерлерге алып барып, ошо биринчи орун алып келдим. Аккордеон үйрөнгөндө мен бас жагынан кыйналдым. Мен аккордеонго түрткү болуп калган себеп бул эжекен биринчи ырдаганымы мектептен көргөн экен. Анан ошол мектептен көргөндөн кийин эле мени байкап калып, бир 60 чакты эле балдардын арасына кошту. Бирок 60 чакты арасынан менин поколенияман өзүмдүн тең досторум менен бир эле мен бүттүм десем болот. Бирок эжеке дагы учурдан пайдаланып ыраазычылык айтып кетем. Сен окусаң, ушундай болосуң. Сен эл алдына чыгышың керек. Сен де бар деп мага өтө катуу түрткү берген. 6 жылдан кийин эжекеден ушул ырды үйрөнгөм. Ошол ырды аткарып берейин. Ынак Усманалиевдин Айлуу кеч. Сага келемин айлуу кечте, ортодо сүйүү барго ден бизде. Олтуруп экөөбүз көпкө чейин, кетчелеммен кайра түн ичинде, кетчелеммен кайра түн ичинде. Мектепте кружокто салгал неме ушул даражага жеткениме сыймыктанам. Бул эсте каларлык, эжекенин эсте каларлык бир немелери, кеңештери, мага болгон поддержкалары. Бул ушу мектепте окуп жүргөндө эле кружокто ушу сабакта окуп атканда мага ушундай студент болуп башка жерге барып, башка чөйрөгө аралашсаң да бул аккордеонду таштабагын, бул аккордеонду үйрөнсөң, сен досторуңан бир тепкич жогору жүрөсүң деп айткан сөздөр эң жакшы эсиме калды да.